Программабызды улантабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге жаңыдан кошулуп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, кутман таң калайбыз. Таңмана программасында дагы азыркы кийинки келген коногубуз менен сонун маек кылганы турабыз. Анткени бизге өзгөчө сонун нерселерди алып келди студияга. Ооба, айымдар сиздерге аябай кызыктуу болсо керек. Дизайнер, тигүүчү Назик Раяпова биздин студиябызда конокто. Кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Ушундай кууз баштыктар, сумкалар кантип жасалат, кантип пайда болот, кандай идеялар менен ушул айтып берсеңиз ушул жөнүндө. Өтө жакшы баягы кеземелерден тигилген экен да. Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Мен баштыкчаларым, сумкаларым жөнүндө айтып бер десеңиз көп нерсе айтып бере алам. Себеби бул биринчиден биздин айымдарыбызды кандайдыр бир бакыт, кандайдыр бир рахат алып келе турган нерсе. Сумкаларым кандай жаралат? Ар бир айымды, баардыгыбыз билебиз, ар бир айым өзгөчө болгонду каалайт. Сулуу болгонду каалайт. Жашнакай көйнөккө ушундай баштыкчаларды каалайт. Ошолорду көрүп, өзүм мындай кездемени көрүп дагы кандайдыр бир образ сумкага жаралат. Ошентип эле келди бул баардыгы. Күндөн күнгө эле жаңы нерсе тикким келет. Ошентип эле жаралып келатат. Буюрса аябай көптөгөн адам, көптөгөн аял затыбыз ыраазы болуп келатат деп ойлойм, эсептейм. Себеби кандайдыр бир кичинекей болсо дагы эме алып келем деп ойлойм да. Ооба, аябай сонун экен. Анан мисалы акыркы бир канча жылдардан бери деги эле ушул кыргыздын орнаменти түшүрүлгөн кийимдер, ошол эле чапан чепкендер, ушундай этно стилдеги сумкалар, баштыкчалар баардыгы баягы жактырып, анан элдер көп кийип башташты, колдонуп башташты дегендей. Анан ошондон улам келдиби сизге идея дагы? Ооба, албетте суроо талап менен эле келди. Себеби биринчи өзүм эле тиккем, себеби кандайдыр бир бул жакка эметейин десең эле өзүм ушундай бир каалап жүргөм да. Негизи бул көп деле болгон жок, бир 3 жылдын башы болду деп айта аламын тиккенимечи. Анан ошо өзүм эле каалап бир ушундай бир кичинекей сумка тиккем да. Анан мынтип карасам көбүнө эле жакты, аябай жакшы сөздөрдү уктум, ошентип эле келди булчу. Анан ушу кыргыздын эмеси деп эмнеге ушу кыргызча эме басым коюп, себеби азыр биздин дүкөндөрүбүздө аябай көп, сумканын түрү көп. Бирок баардыгы эми жалгыз мындай индивидуальный деп айта албайсың да, себеби ал өзгөчө боло албайсың баары бирчи. Ошодон эле жаралып келдим. Анан кийин эң биринчисинен өзгөчөлүгүнөн сырткары да ыңгайлуулукту аябай жакшы көрөм. Баардыгыбыз эле жакшы көрөбүз деп ойлойм. Себеби мындай эки колуң бош, мойнуң астына аласың, көйнөгүңө түз келет. Ошентип эле бүт өзүңө кымбат нерсең, уюлдук телефон, акча, ачкычтарың бүт өзүңө жакын кымбат нерсең бүт жаныңда, колуң бош. Ошондуктан буга да суроо талаптар да көбөйдү. Ошентип эле келет да. Мырзалардын табитине караганда айымдардын табити алда канча айырмаланып турат. Сиздер ар бир нерсени кылдаттык менен караганда жакшы билесиз, көрөсүздөр. Бир кандайдыр кечеге бир башка сумка көтөрсөңүздөр, жумушка башка сумка көтөрөсүздөр. Кантип ошол табитти таба аласыз? Эми азыркы күндө эмне жакшы? Кийимдин да түрү көп, бүт нерсенин түрү көп. Албетте жада калса чачтын түзүлүшүнүн да, прическанын да түрү көп. Ошондо кандай кийим кийсек, кандай көңүлүбүз кандай болсо, ошого жараша эле баштыкчаларыбыз деле ошого жараша эметилет. Эртең бир баштыкча көтөрө алсак болот. Сумочка, жумушка бирөөнү, мейманга бирөөнү, ошентип эле ошол эле боло берсин. Менин оюмча эң аял затка бакыт алып келе турган нерсе ошол эле болуш керек. Көйнөгүнө жараша жакшы кийинип, жакшы нерселерди жасап атсак эле сүйүнүп бактылуу боло беребиз. Өзгөчө баягы айымдар эле көрүп атат дегенден алыс болушубуз керек. Анткени мырзалар эмне үчүн жубайына, сүйүктүсүнө, апасына ушундай белектерди бербиш керек, Анан өзүңүз дагы этно кийимдерге жакын окшойсуз, үстүңүзгө кирүүңүздөн байкап атам. Албетте жакшы көрөм. Себеби кандайдыр кичинекей азыркы күндө биздин кыргыз элибиз бүт салымын кошот атыбыз чыкканга.
чет өлкөгө мындай спортчуларыбыз болобу, кол өнөрлөрүбүз болобу, кандайдыр бир маданият ишкерибиз болобу, баардыгыбыз эле ошо кандайдыр бир кичинекей салымыбызды коюп атабыз. Мен деле өзүм эсептейм, кичинекей болсо дагы кыргыз этно кийимдерине кичинекей болсо дагы эме болуп атат, салым болот деп. Себеби көптөгөн биздин кыргыз чет өлкөдө жашаган жаштарыбыз деле көп, чет өлкөгө жашап келип иштегендерибиз да көп, анан кийин кандайдыр бир белек кылып алып кетип атышат. Анда деле кандайдыр бир кичинекей болсо да салым да чет өлкөдө бул каяктын сумкасы десе, бул Кыргызстандыкы деп мындай дагы деле кандай болсо да кичинекей маалымат биздин кичинекей Кыргызстаныбыз жөнүндө. Кесибиңиз боюнча кимсиз? Кесибим боюнча мен банк кызматкери болгом. 10 жылдан ашык банкта иштегем. Бунун баардыгы чын айтканда декретный отпускада. Үйдө отурганда чыгып баштады, Үйдө отурганда чыгып баштады. Көбүнчө айымдардыкы ушундай, Үйдө отурганда көп нерсе башталат. Баягы жумушка барып келгенде ойлонгонго убакыт жок болуп калат да. Ошондой. Бир эле жумушуң болосун, үйгө келесиң, жумуш үйдө өтүп, анан жанагы акча тапканга же болбосо ойлонгонго убакыт дагы келбей калат. Анан билинбей эле жылдар өтүп кетет. Анан мага кызыктуу нерсеси эми баягы айымдардын сумкасында эмне жок десең, иреттүүлүк жок деп жооп беришет да көбү. Анан бул сумкалар, баштыкчалар кичинекей экен. Бунун баардыгын, мисалы, бул баштыкчанын ичине баардык керектелүү үчүн нерсени батыра албаса керек. Анан чоң болсун, көлөмү чоң болсун, ичине баардыгы батсын деп. Көлөмү чоң болсо дагы, анын ичине дагы эметет. Батпай калат. Кичинекейине да баардыгын батырабыз. Кичинекейине да бүт керектүү нерсенин баардыгын бүт батырылса болот, мисалы, мага көп нерсе батат да. Эми бул сумка шаардык күнүмдүк жашоодо, шаардык эмеде да телефон, акчабыз, самый эң керектүү ошо буюмдарыбыз, очки, ачкыч буюмдарыбыз батат. Самый главный. Мындай атайын, мисалы, буйрутма берип жасаткандар барбы? Мисалы, көлөм чоң болсун деп, андай деле жасайбыз. Мисалы, аябай актуалдуу ноутбукка ошондо ал уже сиз айткандай буйрутма менен тигемин, себеби ар кимдин эмеси, ноутбугу да ар кандай, кандайлар да тигилет. Ноутбук, рюкзактар бүттүгү тигебиз да. Азыр көрүүчүлөр көрүп отуруп, аябай кызыгып калыштуу болуш керек да. Анан баасы канча деген суроо жаралып атат болуш керек. Эми баасы канчадан канчага чейин? Кымбат деп да айта албайм. Эми 1000ден 3000ге чейин, 3000 ал ошо атайын ноутбук менен буйрутмаларды, жана атайын бүт эмелери менен, наобороттор менен дегенче. Мындан сырткары эмне менен алектенесиз? Мындан сырткары ошо только сумка. Сумканын түрүн айтай турган болсом, мен азыр рюкзактарымды алып келген жокмун. Негизи кичинекей косметичкадан баштап чоң рюкзак түрлөрү көп сумканын. Вечерний, күнүмдүк, анан именно телефон салгычтар, эмесе чоң эле деп эсептейм мен өзүмчү. Көбүн алып келе албадым. Анан кийин бирок только сумка. Кийим, эме. Биздин бүгүнкү темабыз кулагыңа күмүш сырга деген тема болуп атат. Анан балким сиз айымдаргабы, ушул сумка тиккендергеби, балким ушунда кандайдыр сиздей болуп кичинекей болсо дагы кол өнөрчүлүккө кызыгып баштагандаргабы кеңештериңизди бере аласызбы? Албетте берейин. Кандай кеңешиңизди берет? Кеңеш эң биринчиден бир нерсе башташса, эч качан токтобосун деп кеңеш берет элем. Биринчисинде ойдогудай болбосо, ага да токтобой, дагы мындай токтобой эле улам пробовать эткенге ишке, ошону каалайт элем. Анан кийин колдон келсе, таза эме кездемелерден аракет кылыш керек тиккени, себеби мындай жакшы эме кездемеден тиксең ошончолук сага кызмат кылат экен. Аны мен эми түшүндүм. Ошо анан азыркы күндө буюрса жакшы жери биздин шаарда, дүкөндөрдө бүт керектүү нерселер бар. То есть бүт кездеме болобу, жип, бүт фурнитуралар бүттүгү бар. Ошону эң биринчиден баштаса токтобой пробовать этиш керек. Аны обязательно өзүрүн көрүшөт деп айта алам. Кесиби боюнча дизайнер эмес, тигүүчү болбосо деле, эгерде бир аз болсо да талант болсо баштай бериш керек, э? Да, мен буга эч качан окуган эмесмин. Өзү ошо эсепчи бухгалтер окуусун бүтүп, 10 жылдан ашык банкта иштегенмин. Ушундай болуп, декретке чыгып,
ушул жумуш мага көңүлүмө көп жагат деп мына күзүндө жумуштан чыктым. Ушу менен өзүмдүн алдыңкы эме ошону өзүмө келечекте ушуну кесип кылып деп эсептейм. Өз негизинен эле айтып келет, жакшы аял жок нерсени бар кылат деп. Балким жанагы эски буюмдардан, эски кийимдерден, ошол эле джинсы, кандайдыр бир калың материалдагы кийимдерди деле ырытпастан ушундай сумка жасап койсо деле болсо керек. Болот, албетте болот. Кездеме жакшы болсо, азыркы күндө дагы мына интернет маалымат ресурс дегенибиз бар. А жерде деле аябай көп маалымат бар да. Бүттүгүн жасаса болот азыр. Биздин шаарда магазиндер, дүкөндөрүбүздө бүт нерсе бар. Только Каалоо болуш керек. Каалоо болуш керек. Калганын баары биздин колубузда деп эсептейм. Кандайдыр бир жардам болсо, с удовольствием жардам берейин деп. Кийинчерээк баштыктардан бөлөк дагы кийим тигем деген идея, пландарыңыз жокпу? Эми чынын айтканда, балдарым жаш, 8 балалуу болгом. Балдарым кичинекей, эми садикке күздө бердим. Алдыда максаттарым бар. Эми азыр кичине алар 1-2 жылдын ичинде эмете албайм, себеби балдар менен. 8 балдар менен да анан тиккенге жетишип атасыз. Ошондой болду. Именно ошо балдарым 6 ай болгондо баштагам. 8 балдар менен билбейм эми. Экөө тең кыз, эркек? Эркек. Өмүрөнбөсүн. Эң негизгиси Айпери, каалоо эле болуш керек экен да. Оода. Андан кийин эгер каалоо болгон болсо, кандайдыр бир тоскоолдуктарды деле жеңиптирип кетсе болот, Ооба. Сизге чоң рахмат айталы. Өзгөчө бүгүнкү биздин студиябызды көркөмдөдүңүз. Анан албетте айымдарга дагы мыкты кеңештер айтылып кетти. Анан колуңузга береке. Сонун нерселер жасайт экенсиз, дагы да болсо өркүндөтө бериңиз дейли. Бүгүн бизге коноктоо дизайнер, тегүүчү Назик Раяпова болду. Биз болсо Таң Манай программасын кулагыңызга күмүш сырга деген темада улантабыз.